Бишкек шаарынын Аламүдүн бир кичи районундагы 38 мектепте ментип мугалимдер арасында пикир келишпестик жаралышына аталган билим берүү мекемесинде англис тилинен сабак берген мугалим Гулипа Чекированын жумуштан бошотулушу себеп болгон. Гулипа Чекирова жумуштан четтетилишин мыйзамсыз деп эсептейт. 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалим 38 мектепке мындан 9 ай мурда келген. Карантинден кийин эмгек өргүүсүнө чыккан мугалимге жаңы окуу жылында жумушка келбей эле кой деп айтышкан. Анын себебин мектеп директору декреттик эс алууга кеткен Огонбаева аттуу мугалимдин ордуна алынганын, эми ал өзү жумушка чыкканы жатканы менен түшүндүргөн. Бул заявлениесин таштап кетти. Таштагандан кийин мен бияка виза коем. Виза койгондон кийин на основании бул визага ким отдел кадр эме жазат, приказ жазат. Приказда жазылган на 1 год деп жазылган болчу мына Гулипа Эмненин негизинде бир жылга жок, Елена Анатольевна жазып келбеди, жазбадыбы сизге? Мына частная школа эмес да. Мен көп эле мектептерде иштеген, приказ негизинде сразу эле кабыл алынат. Гулипа Чекирова адилеттик издеп 7 каналдын актуалдуу көрсөтүүсүнө кайрылган. Нааразы болгон мугалим чырдын чыныгы себеби мындай эмес деп эсептейт. Анын пикири боюнча мектеп директору ага мугалимдердин маянасынан профсоюзга деп 1,5% алынганын мыйзамсыз деп айтып чыккандан бери өчөшүп калган. Устав боюнча бир гана пайызын кармап калуу керектигин айтууда. Мындай да, устав боюнча действительно 1%. Бирок андан сырткары 94-статья маданий агартуучу жана өз ишмердиги үчүн зарыл болгон башка фонддорду түзүүгө укуктуу деп жазылып турат. Бул уставдын негизинде, ошонун негизинде колдоп туруп, ошо силер дополнительно 0,5ти түзүп алгансыңар бул мектепти. 2002 жылдары. Ошол бойдон бул закон күчүндө. Закон иштейт ошол бойдон. Сиз айтып атасыз, жаамат макул болгон деп атат. Жаамат макул болду, 2002 жыл макул болгон экен. Бүгүнкү күн 2020 жыл болуп калды. Аралыгында канча деген жылдар өттү, канча деген коллектив алмаштырды, канча деген кадр алмашты. Бирок ошондон кийин жаңы келген кадрлардын көпчүлүгү билбейт да. Эмне үчүн сиз ошо билбеген жарандардын укугун тебелеп, мурдагы кол койгондор үчүн жооп берип жатасыз? Бул деген общее собрание. Общее собрание деген коллектив ачык түрүндө голосовать этүү түрү менен гана ошону кабыл алышат. Аны протоколду түзүп, протоколго ошол эме боюнча кетет. Документтер боюнча айлыктан 1,5% кармап калуу тууралуу протокол 2006 жылы түзүлүптүр. Бир нече жылда бир жаңыртылып турат экен. Бирок андан бери жумушка орношкон мугалимдер бул тууралуу кабардар болгон эмес. Анын себебин аталган мектептин эмгек кошууну комитетинин төрайымы коронавируска байланыштуу кабыл алынган карантинге шылтоодо. Собрание проводится 2 раза в месяц. Августа бир өтөт в мае. Анан августа өтүлгөн, 19 года августа өтүлгөн, анан бирөө проводится в мае. Но в связи с тем, что эме болгон, коронавирус болгон, поэтому собрание отменили. Гулипа Чекированын айтымында эмгек акыга нааразы болгон ал жалгыз эмес. Атын атоодон кооптонгон бир катар мугалимдер жүзүн көрсөтпөй интервью берүүгө даяр экенин айтууда. Мектеп директору Гулипа Чекированы куугунтуктоо максаты жок экенин айтып, эгер декреттик эс алууга чыккан Огонбаева келбей калса, кайрадан жумушка кабыл алып, ынтымактуу иштеп кетүүгө даяр экенин билдирүүдө. Бирок Гулипа Чекирова чындык тапмайынча күрөшө берерин айтты. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.